Бул дүйнөнү сен бийлейсиң убакыт, байыртадан сага тийген бу бакыт. Бирок неге шашкалаксың мынча эле, мүнөт секунд сааттарың чубатып. Адамзатты айдап кууп келесиң, аралатып өмүрдүн кыр белесин. Акырында үлгүрбөй да калышат, айтуу үчүн актык өмүр кересин. Ар ким каалайт жердеги өмүр узагын, а мен өткөн жаштыгыма кусамын. Колдон келсе алар элем кайтарып, бирок сенин салтың кантип бузамын. Кыргыз Республикасынын эл акыны, Кыргыз Республикасынын баатыры, улуттук профессионал поэзиябыздын классиги Сүйүнбай Эралиев Кудайдын кулагы сүйүнүп быйыл туура 90 жашта. Сүйүнбай Эралиев дегенде биз улуттун бүткүн улуулугун, улутубуздун улуу касиеттерин, улутубуздун улуу философиялык акыл оюн, элибиздин наркын, жакшынакай салтын, элибиздин даанышмандыгын, акылмандыгын алып жүргөн, аны өзүнүн чыгармаларына чагылдырган бир улуу инсанды билебиз. Сүйүнбай Эралиевдин атасы мыкты саяпкер болот. Болочоктогу акында болгону жылкычы болуп, мыкты күлүктөрдү таптап, байгеге чапсам деп кыялданчу экен. Кыргыз комуз 3 кыл катар тагылган, кайрыганда күү нөсөрлөп агылган. Кээде мага ал сезилет тулпарат, дүйнөлүк чоң байгелерде чабылган. Ошол комуз азырда үйдө турат. Кылдары тагылуу. Комузчулар келгенде мен ошону дайым комузга ошону чертирип, таятамдын күүлөрүн баланча күүнү черттеп, айтып, чертирип анан комардан чыгып калам. Таятам чертип берип аткансып. Комуздук черткен киши. Атай Огонбаевди окуткан экен. Комузга жаңыдан үйрөнүп аткан кезекте. Үйдө жүрчү экен. Ошентип, балалыктын доору бүтүп электе улуу аты мекендик согуш башталып, ата журт алдындагы бийик жоопкерчилик жүрөгүнө тынчтык бербей, кайра суранып жатып, майданга алгач райондук, анан республикалык гезиттерде кабарчы болуп иштеген Сүйүнбай Эралиев акырындап республикадагы адабий турмушка жандуу аралашып, чыгармачылык чөйрөсү кеңейе баштайт. Сүйүнбай Эралиев айрым акындардын катасын кайталап, журналистикага баш оту менен аралашып кетип, поэзияны эч качан көз жаздымында калтырбаптыр. Сүйүнбай Эралиев котормо менен да олуттуу алектенип, дүйнөлүк классиканын эң мыкты үлгүлөрүн түп нускага тете кыргызчалаган. Акын боло турган адам көп окуш керек, көп билиш керек. Жалаң өзүнүкү жетпейт. Акындын түрдүү тематикадагы көптөгөн ырларынан сырткары, адамзатты гумандуулукка, эстетикалык идеалдарга үндөгөн Ак мөөр, Жылдыздарга саякат, Уяң жылдыздар, Кесир инсан, Жол, Жаңыл мырзанын керези сыяктуу поэмаларын улуттук поэзиябыздагы уюган алтынга салыштырсак болот. Ак мөөр кыздын күндөй жаркын элесин, билем сен да унута албай келесиң. Укканыңда балким бардыр эсиңде, соң көлдөгү анын соңку керезин. Аны кайра бүгүн сага ап келдим, жай олтуруп сыралышкын сен өзүң. Кокус кетсе махабатың ойгонуп, эркине кой, ээлейм десе ээлесин. Ошондойдон өзүм берилип иштеген экенмин да мындай. Кудай шык берген ошондойго бир үндөө сыяктуу болгон го ошого. Мен ошо өзүм да таң калам. Ошондой строкторду, ырларды кантип таптым деп мен өзүм ушубакка чейин ойлонуп калам. Ошо жаңыдан үйрөнүп жүргөн кезекте ушулардын баарын кантип жаздым экен деп. Мен Кудайга ыраазы болуп коем. Ошондой күч болот экен. Сен абдан иштеп аткан кезекте калам менен кагазыңды колуңа алып, жогору жак жазып коет экен. Бул жомок эмес, бул чындык. Бардык өлкөлөрдүн жазуучуларында бар.
Oturasың, байқабай қалады екенсің, ындай үркілеп кетесің, ошонда жазылып қалады екен оқымыш сөздер. Жоғары жақтың сөздері болып. Ақ мебіл мен ошоны жазғам. Ошон үчүн ал ушуга чейин өчпөй абдан айтылып, абдан макталып жүрөт. Поэзия аркылуу ушул космоско адам баласынын чыгышын а кезде айтып бериш өзү оңой эмес болчу. Ошо биринчи сүкөм ошого жетилди. Жылдыздарга саякат деген чоң поэмасында кадимки азыркы замандагы көз караш менен поэзиянын ошол жаңы поэзиянын азыркы заманага тиешеси бар поэзиянын куралы аркылуу космос менен адамдын ортосундагы чоң байланышты, чоң тарихи окуяны айтып берүүгө жарады. Мен асманга өзүм жөнүндө улуу эпопея жаза баштадым. Мына анын эң алгачкы саптары. Менин издерим тарыхта баарынан даана эл. Түрк тилдүү элдердин адабиятындагы жаңы жээк катары таанылган Сүйүнбай Эралиев Кесир инсан поэмасындагы каармандын монологу аркылуу адамдардын жерге, мекенге болгон мамилесин, социалдык, психологиялык абалдарын эң сонун чагылдырган. Ошо билип кетерим, ал эптеп эле китеп чыгарып, эптеп эле ошондон бери пайда тапканга эч убакта кызыкпайт. Ошон үчүн китептери мына саналуу эле. Билесиздер, Союздун убагында кыргыз адабиятында 100дөн ашыгыр китеп чыгарып, жыл сайын бирден экиден чыгарат канча акындар эле. Азыр ким эстейт аларды? Атыгул азыр мына базар экономикасы шартында дагы Эралиевдин мен кичине өкүнөм албетте. Китептери аз эле чыкты, абдан кичине болуп чыгып атат. А башка бир акындар жалаң байлыкка кызыккан деп коелук, же өзүн элге таанытам деген акындар таланты мындай эмес, Эралиевде эмес. Бирок чыгармалар жыйнактарын 3 том, 4 том, 5 том чыгарышып, аны эми ар кимге кыстап сатып атышат. Аны эл окуса да келбейт. Мен да окугум келбейт. Адабиятка абдан кызыккан адам, туурабы? Себеби ал касиет андай эмес да. Ал чыгармачылык эмес, ал поэзия эмес. Сүйүнбай Эралиев аз жаса да са жазган. Нукура акын шундай болуш керек. Разымен Кудайга шүгүр, мына Кудай тургай, айланайын Кудайга. Кудай алданда мен өз тагдырыма разымын. Мен колуман келгенин баарын иштедим. Адабиятка береримди бердим. Кыргыз элинде кызматымды сиңирдим. Согуштарына чейин баарына катышып бердим. Жарадар болдум, канча азаптарды чектим. Ошонун баары эл журт үчүн болчу да. Мен ошо жүзүм жарык кыргыз элине айланайын. Колуман келген кызматтын баарын жасадым. Ырдын баары ошодо. Элге берилген, элге кетет да бардыгы. Ошонун баарын жазып бердим. Men Kudayga razımın.